учурда табигый жүндөн жасалган төшөк жууркандарды табуу жеңил эмес. Алай районунун тургуну Өктөмкан Абдылдаева бекер жаткан кой териси менен жүндү кайра иштетип, аз камсыз болгон аялдарга жумуш ордун түзүп келет. Бул ишти аркалаганына 20 жылдын жүзү болду. Бул тери биздин ата-бабабыздан калган кол өнөрчүлүктүн белгиси болуп эсептелет да. Мына биз терилерди биз көбүнчө биз касапчылардан сатып алабыз. Себеби биз барып тандап сатып алганда булар жанагы кашемир, мисалы үчүн мына терини кашемир эчкинин жүнү да. Ошону алып келип, биз биринчи эле аларга мурда заказ кылабыз да, туздап коюңуздар, анан алып кетебиз деп. Алар туздап коюшат. Туздап койгон үчүн момундай аппак болуп, ийге киргенге жакшы да. Андан кийин терини алып келгенден кийин эле биз жууп, тазалап, анан кийин жууганда да жакшынакай кылып, ар кандай уксусту пайдаланып, тузду пайдаланып, пищевой соданы пайдаланып туруп жууган үчүн мындай өңүнө аябай жакшы кирет да, жыты дагы жок болот. Ошодон кийин терилерди күнгө жайып, күнгө деле көп кургатылбайт. Негизи көлөкөдө кургайт да, кургайын дегенде анан ийге салабыз да бунучу. Ийге салганда жанагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, малькага салабыз, анан тартабыз. Мындай тарткан сайын бул тери ийге келип, жукарып, анан эме үлпүлдөп калат да. Алай жергесинде мал чарбасы жакшы өнүккөндүктөн кой терисин табуу кыйынчылык туудурбайт. Тескерисинче көп болгондуктан пахтага салыштырмалуу арзанга түшөт. Анын үстүнө койдун табигый териси ден соолук үчүн пайдалуу. Муну түшүнгөн кардарлар үчүн териден жасалган төшөнчөлөрдүн түрү болот. Себеби балдардын алдына коет, жана компьютерде отурганда коюп койсо эме болбойт, жана геморрой болбойт. Бишкек каттаган шоферлорго беребиз, алар дагы ошондой кызыгып алышат. Себеби кээде ремонт кылганда жата калып, сала калып ремонт кылабыз дейт. Эми бул негизинен бул гостиницага кете турган терилердин да ар кандай түрлөрү бар. Шоферлорго кете турган терилер момундай терилерибиз кетет мына. Жылуу, калың, анан эме өңү дагы мындай кочкулуураак. Анан мындай аппакай болгон терилерибиз көбүнчө шаарда диванга салышат. Диванда отурганда балдардын алдына салышат. Анан кийин көлдөлөң деп коебуз го, улап узун постек кылсак, кара териге беттештиребиз да, кара шахматтын териге. Азыр биз ушундай эле даярдап койдук, заказ кылганда биз сразу даярдап беребиз да. Койдун тукумуна ылайык тери түрлөрү да ар түрдүү. Метис породасындагы же жүндөрү тармалданган койлордун териси эң сапаттуулары. Сапатына жараша жасалган буюм теримдерге нак жогору коюлат. Эчкинин терилери да ошондой эле тандалат. Терини тазалап, ийге келтирүү өзүнчө бир машакат. Бир адамдын эмес, бир нече айымдардын эмгеги керек. Эни назары коому Алай району боюнча жардамга муктаж, ден соолугу жактан аярлуу айымдарга колдоо көрсөтүп келет. Бул коомдун түзүлгөнүнө 22 жыл толду. Жөн эле жардам көрсөтпөстөн эмгекке тарбиялап, өздөрү үчүн да пайдалуу болгон төшөк жууркан, шырдак малдарды тигип чыгышат. Даяр болгон буюмдарды сатып иштеп жаткандарга акы төлөнөт. Курманбу Зулпукарова бул ишкананы сапаттуу жөн менен камсыз кылып жардам берип келет. Кыйналгандарга жардам берип атыптыр дегени мен ошо 2 жыл эле болду. 1 жыл деле боло элек, жакында эле угуп анан келсем, ушундай иштерди жасайт экен, жакшы турбайбы? Мен ушуларды жасайм да. Мен өзү баягы роса кыйынчылыктан ушундай иштерди жасап анан кийин чыккам, депрессияга кирип кеткем, аябай. Алаксытат экен, жакшы экен. Шырда малдарды жасап заказ алат элем мен көбүнчө. Ошол убакта заказ берген, элдин баары кыйналган экен, заказ берген кишилер да жок эле. Анан ошо издеп жүрүп, мен жасап берейин деп жалдырап жүрүп, анан баягылардын ишин кылып берип, анан мен балдарымды бакчумун. 7 бала менен мен күйөөм өтүп кетип, 7 бала менен калып калгам кыйынчылыкта. Ар тараптуу иш алып барган коомдун өкүлдөрү жүндөн да ар түрдүү буюмдарды, үй тиричилигине керектүү каражаттарды тигишет. Көбүнчө жүндү жууркандардын ичине салышып, кабып чыгышат. Мындай төшөк түрү жылуу жана ден соолук үчүн абдан пайдалуу. Бу жерге келгеним себебим ошо балдар багыш үчүн төшөк кылабыз. Мурун немеден жасачу эле, пахтадан. Эми мына немеден, жүндөн жасап атабыз. Жүн жылуу болот экен деп элдерге жакшы болуп атат, өтүмдүү болуп атат. 3 жыл болуп калды мен келгениме, осудан келгениме 3 жыл болду. Ошо
жардам берет. Сатканын акчасын, жасаганын акчасын сразу берет. Өктөм алып кетебиз, ошо балдарды багыш ишенип жүрөбүз да. 63 жаштагы Шарапат эне дагы тагдырдын оор сыноосуна кириптер болгондордун бири. Ал 2 уулунун өлүмүнөн соң инисинин колунда калат. Андыктан бул жака келип иштеп, өз керегине ылайык каражат таап кетет. Өнөрлүү, бирок өз алдынча колдоно албаган уус чебер энелер үчүн бул жай ар тараптуу пайда берет. Көбүнчө шырдак кылабыз, төшөк кылабыз, алиги матросторду кылдык. Буга көп жыл болду иштегениме. Анан кийин катырып иштегенибизге 3 жыл болду. Мурда болбой ошентип иштеп аттык. Унутта калып бара жаткан жүн жана тери өнөрчүлүгүн кайрадан жандантып, кардарларды табып, кыргыз улуттук баалуулуктарды элге жайылтып жаткандардын арасында жаштар да бар. 9-дарда келебиз, кайра 6-ларда кетебиз кечки саат. Ошентип иштейбиз, жай менен жүн жуйбуз, кышка даярлап коебуз. Отуруп төшөк кылып тигип сатабыз, шымал сатабыз. Ал эми бул айымдарга колдоо көрсөтүп, аларга буйртма таап берип, жасап тиккен кол өнөрчүлүктөрүн сатууга жардам берген инсан Өктөмкан Абдылдаева. 5 баланы эрезеге жеткирип, аларды өз алдынча кылып койгон эне коомду жабыркап, социалдык жактан аз камсыз болгон энелерге да көмөк көрсөтүп келет. Үй жайсыз, жумушсуз калган аялдарды иштетип, тапкан каражатты кайра өздөрүнө жумшайт. Күйөөлөрү үйдөн чыгарган учурда келишет бизгечи. Көбүнчө көп эле элдер көбүнчө аялдарды күнөөлүү деп, ошол жамаат, ошол коңшулар, ошол кайын журт колдобойт да жубакта. Балдар менен келген учурда биз койкаларыбыз даяр, баардыгын акысыз эме кылабыз да, кабыл алабыз. Акысыз кеңеш беребиз. Кошумча өзү да кызыккан кол өнөрчүлүктү аркалап, жүн менен териден аргандай үй тиричилик буюмдарын жасоону жактырат. Анын үстүнө жашы улгайып калганда кыймылсыз олтуруу ден соолукка зыян экенин жакшы билет. Анан иштемейин отура албайм. Мындай депрессия болуп калышыбыз мүмкүн да. Аялдарчы постоянно иштеп турса, постоянно кыймыл болуп турса, адамга жакшы экен да, улгайган сайын жашоого жакшы экен. Ошону мен билем. Постоянно интернет менен байланышып, мен окуп, оорулардын алдын алуу боюнча да жакшы билем. Өзүм кесибим укук коргоочу болгону менен медициналык образованиям аябай жакшы. Мен өмүрү мына ушул эми түтү деп сүйлөбөй, кыргыздар ушундай го, бир да больницага жатпадым. Бир дагы эмеге өтпедим, мындай оору дегенди билбейм да, мындайча айтканда, постоянно кыймыл. Анан кийин эме ушул жүндүн касиети болсо керек. Мен тытканда, жүн тыткан сайын мен энергия алам да. Баш оорум сакаят, жүрөгүм кысылганым кетет. Мисалы үчүн менин жакын туугандарым бирөөкү качып болуп кетти. Депрессия болуп жатып калгандан көрө ошону алаксып отурам да. Өзүмдүн психологиям ошондой. Келечекке максаттар чоң. Унутта калган тери кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүү, атайын автоматташтырылган техникаларды алып келип, буюмдарды сапаттуу жасоо жана райондун башка айыл аймактарына да ушундай кичи ишкердик түрлөрүн жайылтуу. Аны менен бирге жумушсуз отурган айымдарга да колдоо көрсөтүү. Бул максаттарга карай Өктөмкан айым дагы да аракет кылып, иш жүзүн ашырууга ишеними чоң.